Аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ал эми 11 каналында мен Гүлүм Эркинбек кызы аны көзөмөлдөп алдын ала сиздерге каарылап турам. Саламатсыздарбы? Кыскача айлана чөйрө боюнча жаңылыктардан айта кетейин. Кытайда жаңы статистикалык маалыматтарга ылайык үй жана ишканаларда колдонула турган суунун 80% ичүү үчүн эле эмес, атүгүл жуунуу үчүн да жараксыз. Окумуштуулар суунун тазалыгын аныктоо үчүн эки кудуктан алган суунун курамында зыяндуу микробдор бар экендиги экологдорду тынчсыздандырууда. Суу булганышынын негизги себеби ири өнөр жай ишканалары болуп саналат. Андан улуу таштандылар бөлүнүп чыгат. Изилдөөлөр боюнча 33% кудуктагы суу 4-даражадагы сапатка жооп берет. Бул өнөр жайда пайдалануу үчүн гана жарактуу экенин билдирет. Жана 47% суунун сапаты өтө начар болуп чыккан. Ушинтип Кытай суунун сапаты боюнча эле эмес, абанын булганышы боюнча да белгилүү болуп келет. Себеби дүйнө боюнча көмүр кычкыл газын эң көп иштетип чыккан өлкөлөрдүн катарына да кирет. Сиздер азыр эртең кол чатырды алсамбы же албасамбы деп ойлонуп жатсаңыздар керек. Анда эртеңки күнгө карата аба ырайына кененирээк токтолсок. Бүгүн Кытайдын Ак Суу шаарында жаан жаап, эртең күн ачылат, а Үрүмчүдөгү жаан эртең уланат. Жылып отуруп таркап кетет. Ал эми Казакстандагы жаандуу циклон тарка баштады. Бул циклон азыр өлкөнүн чыгышынан орун алып, эртең андан ары Кытайга өтүп кетет. Өлкөдө абанын температурасы +10 түшпөйт. Өзбекстандагы жаандуу булуттар таркап кубандырат. Эртең көпчүлүк аймактарда күнүн бети толук көрүнүп, абанын температурасы жогорулашы мүмкүн. Ал эми Фергана өрөөнүндө, Ташкентте жана Нукуста термометр көрсөткүчү +20 градустан түшпөйт. Түркмөнстанда да так ушундай, бирок Ашхабад шаарында гана бир аз жаан себелип жаайт. Тажикстандан циклон толугу менен таркай элек, ошентсе да эртең Душанбе шаарында, Хорок өрөөнүндө жана Ходжентте асман ачык болуп, абанын температурасы көтөрүлүп, нымдуулук сакталат. Ал эми Кыргызстанда көпкө созулган жаан-чачындуу күндөрдөн соң абанын температурасы көтөрүлүп, күн ачылат. Шамалдын багыты болсо өзгөрүп турат. Тоолуу аймактарда бир аз жаан себелеп жаашы мүмкүн. Сиздер Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрүндөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.